Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Эфирде актуалдуу маек. Саламатсыздарбы? Бишкекте 2 күндөн бери Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейинки орто мөөнөттүү программасы талкууланып жатат. 5 жылга эсептелген документтин эң башкы принциптеринин бири 2040 жылга чейин кабыл алынган узак мөөнөттүү стратегияны улантуу болуп саналат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын 2021-2026 жылга чейинки орто мөөнөттүү өнүгүү программасы замандын жаңы чакырыктарын, пандемияга байланыштуу тобокелдиктер эске алуу менен жазылган. Анын ичинде экономика жана социалдык өнүгүү, мамлекеттин коопсуздугу, эл аралык кызматташтыктан туруп конкреттүү финансылык колдоо менен коштолору маалым болду. Өлкөнү орто мөөнөттүү өнүктүрүү программасынын экономикалык максаттарын ишке ашыруунун жолдору катары фискалдаштыруу саясатын толугу менен ишке ашыруу, көмүскө экономиканы жоюу, салыктык жана салыктык эмес кирешелердин көлөмүн өстүрүү менен аткарылат деген максаттар бар экени кечээ Бишкекте өткөн талкууда айтылды. Бул туурасында биз кеңири маалымат алуу үчүн актуалдуу маекке экономика жана финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Дубанаев Аделет Садырбековичти чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ардактуу радио угармандар, уктуруубуз түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 39 21 90 жана 39 19 33. Сиздерди кызыктырган суроо болсо мына ушул телефондор аркылуу байланышка чыгыңыздар. Андан тышкары биринчи радионун актуалдуу маеги Facebook'ка дагы жайгаштырылып жатат. Ал жактан дагы өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздерди айтып, сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Сиздер менен бирге 1 саатка жакын аралыкта кызматты Назира Молдокулова көрсөтөт. Эмесе биз актуалдуу маекти баштайбыз. Аделет Садырбекович, өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги таянычы катары мына алдыдагы 5 жылга эсептелген документтин ичинде фискалдаштыруу саясаты негизги таяныч катары саналып атат. Анан мамлекеттик салык кызматы акыркы 1 жылдан бери бул ишти активдүү жүргүзүп келе жатасыздар. Ушунун бир алгачкы жыйынтыктары кандай болуп атат? Ушул иш кандай ишке ашып келатат? Азыр бир жемишин бере баштадыбы? Алгач ушундан сөздү баштасак. Рахмат. Сиз туура айтып кеттиңиз. Бул фискалдаштыруу жумушу салык кызматы 1 жылдан ашык 2 жылдай болуп калды. 2019 жылы биз мыйзамдарды, токтомдорду даярдап, кабыл алып, анан 2020 жылы практикалык түрдө салык жолжолорун фискалдаштыруу долбоорун ишке ашырып баштадык. Алардын эң алгачкы бир компоненттери болуп, бул электрондук эсеп фактура, товарларды маркерлөө, электрондук коштомо кагаздар, май куючу станциялардын автоматташтырылган системасы, электрондук патент жана башка компоненттер болуп эсептелет. Алар жумушка ишке кирген. Кээ бири 20-жылы иштеп баштады, 1-июлдан баштап. Кээ бири бул жылда иштеп баштады. Бирок ушул мурдагы жылкы 20-жылдын 1-июлунан баштап карап келсек, салык төлөмдөр абдан көбөйгөн да. Мисалы айтканда, бул жылдын 8 айында, январь-август айларында салык кызматы берилген пландан 3 миллиард көп чогултту да, 8 айдын ичинде. Мурунку жыл менен салыштырмалуу, 2020 жыл менен салыштырмалуу өсүү ыргагы 138% түздү да. Же цифра менен айтсак, бул 18 миллиард сом көп акча чогулган да бюджетке. 20 жылы пандемия деп эсептесек дагы, ага карабай эле 19 жылга деле салыштырмалуу, жаңылышпасам 15-16 миллиард көп чогулду да. Бирок баягы биз билгендей экономиканын өсүшү көп эмес. Кырдаалга жараштуу пандемияга бардык өсүүлөр болгон жок да. Бирок салык төлөмдөр аябай эле кескин чоң көбөйүп түшүп атат. Бул эмнени айтат? Биринчиден, бул биз жасап жаткан долбоор жакшы иштеп атканын билдирип атат да, фискалдаштыруу. Бул көмүскө экономиканын чыгып атканын билдирет. Анан бир аздан кийин ар бир компонентке токтолуп кетем го да. Бирок в целом жакшы жумуштар уже көрүнө баштады да, баягы цифралар менен.
Адилет Садырбекович, мына угармандарыбыздын ошол эле биздин ушул фискалдаштыруу боюнча маалыматыбыз жетиштүү эле болсо керек. Биз фискалдаштыруу деп акыркы жылдары абдан көп угуп атабыз. Эми бул сөз жөнөкөй эле сөз менен айтканда ар бир салык төлөөчүнү ушу санарип аркылуу көзөмөлдөп туруу деген эле сөз да туурабы? Ушуну бир чечмелеп айтып берсеңиз, фискалдаштыруунун бизге түшүнүктүү болсун. Фискалдаштыруу бул барабар санариптештирүү да. Көп процесстер санариптештирүү бул контроль гана эмес, бул жеңилдетүүлөрдү берүү салык төлөөчүлөргө, сервистик модельге өтүү, баягы салык кызматы көнүп калгандай текшерүүчүлөр эмес, бул келгенде адамды баягы обслуживание, өнөктөш катары кызмат көрсөтүп, жардам берип, ошого өтүү да бул фискалдаштыруу. Анан экинчиден бул кагаз түрүндөгү жумушту жоготуу. Бүт бизнес процесстин баары электрондук түргө өтүшү керек да. Бул коррупционный фактыларды азайтууга алып келет. Андан тышкары баягы салык төлөөдө же отчет берүүдө бул көптөгөн жеңилдиктер берүү да. Мисалга айтсак, азыр мындай орто мекеме, чоң мекемелерди айтпай эле коелу, орто же кичинекей мекеме отчет бериш үчүн бухгалтер алыш керек, ага акча төлөш керек. Биздин оюбуз бул салыктарды жөнөкөйлөтүп, отчетторду да жөнөкөйлөтүп, чтобы ар бир адам өзү бухгалтер жок эле биздин сайтка кирип же жеке кабинетине кирип, ошол отчетторду берип, салыктарды төлөгөнгө мындай жөнөкөйлөтүү кылуу да фискалдаштыруунун эң бир маанилүү максаттары. Мына ушул фискалдаштыруунун негизинде өлкөгө, казынага 15 миллиарддын тегерегинде мындай чогултулду каражат деп айттыңыз да. Бул кошумчабы? Негизи планда кандай эле? План 8 айдын планы, 8 айдын планынан биз 5% көп чогулттук, 3 миллиард сом. Бирок мурунку жылдарга карата 18 миллиард көп чогултуп атабыз 8 айдын ичинде. Биздин максатыбыз бул жылдын аягына чейин 20 миллиарддан көп 20-жылга салыштырмалуу чогултуу да. Бул акча каражаттары бюджетке түшкөн. Бул баягы эле маяналарды көбөйтүүгө, социалдык тармакка жөнөтүлөт деп биз аябай максатыбызды коюп, ушу иштеп, ушу фискалдаштыруу жардам берсе деп ниет кылып атабыз да. Мына ушул фискалдаштыруунун жыйынтыгы менен салыктык түшүүлөрдүн көлөмү өскөнүн айттыңыз. Анан ушул компоненттердин арасынан эң бир өзүнүн үлгүлүү көрсөтө алган компонент кайсыл болду? Көбүрөөк салык каяктан чогулду? Эң биринчи компонент болуп биз электрондук эсеп фактураны киргиздик. Бул пандемия убагында мурунку жылы 1-июлда кирди да. Биз баягы фискалдаштыруу чоң мекемелерден баштап ылдый түшөт да. Ошо биз биринчи чоң мекемелерден баштадык. Электрондук эсеп фактура бул кошумча нарк салыгын төлөгөн мекемелер колдонот. Мурун ал эсеп фактураны кагаз түрүндө жазып, бири-бирине жиберип же алып барып берип, колун коюп, ошондой баягы бумаждык процесс болсо, азыр 1-июлдан баштап бул полностью электрондойго өтүп, бири-бирин көрбөй калганда салык төлөөчүлөр. Бул пандемияга дагы аябай жардам берди да. Регистрация. Пандемия тескерисинче жардам берип кетти. Жок, ошо пандемия убагында баягы элдерге жардам берди да, бири-бирин баягы көрбөй, бири-бирине. Ушу компонентти ишке ашырууга дагы оңтойлуучулукту жаратып берди. Ооба. Баягы цифраларды айтып кетсек, бул система киргенден баштап 15 миң азыр салык төлөөчүлөр колдонуп атат. Бир жылдан бери 1 триллиондон ашык суммага электрондук эсеп фактуралар жазылды. 7 миллион эсеп фактура таризделген да. Кошумча нарк салыгы мурунку жылга салыштырмалуу 3 миллиардтан ашык көп чогулган да. Бул ошол электрондук эсеп фактуранын баягы маанилүү бир жетишкендиги деп айтсам болот да. Андан тышкары мисалы бир аябай интересный маалымат
кызык маалымат. кызык маалыматты айтып кетсем, баягы май куючу жайлардын башкаруунун автоматташтырылган системасын киргиздик деп Ооба. атпаймынбы? 1-июлдан баштап да киргизилген 2020-жылы. Аналитика кылып бул сандарды карап көрсөк, мурунку жылдан баштап май куюунун нефтепродуктылардын өндүрүүсү 1,5 эсе көбөйүп кеткен да. Заправкалардан баягы элге сатып аткан майдын көлөмү. Бирок бизде 1 жылдан бери 1,5 эсе машина көбөйгөн жок да. Ошондой эле 2019 менен салыштырганда деле ошондой да. Баягы пандемияда ойлосок, может 20-жылы элдер аз жүргөн деп биз дагы 19-ду 18-де карасак, баары бир деле 140-150% пайызга көбөйүп атат майдын көлөмү. Адилет Садырбекович, мына бизге азыр угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону кабыл алып, андан соң кайра маегибизди улантсак, угарманыбызды биз көпкө күттүрүп койдук окшойт. Кечирим сурайбыз. Кайрадан байланышуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Байланыш телефондорубуз 39 21 90 жана 39 19 33. Ардактуу радио угармандар, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын 2021-26 жылдарга чейин орто мөөнөттүү өнүгүү программасы туурасында сөз кылуудабыз. Студияда экономика жана финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Адилет Дубанаев бар. Сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Адилет Садырбекович, мына сиз жогоруда ушу пандемияга карабастан салыктын өскөндүгүн айттыңыз да. Ушул киргизилген эсеп фактуралары жана автоматтык эсептөөчү, май куючу станциялардагы автоматтык эсептөөчү системанын жакшы өзүн көрсөтүп аткандыгын айттыңыз. Азыр сурообузду угарманыбыздын суроосун кабыл алып жоопту узаткандан кийин берели. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло. Угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып суроңузду узатыңыз. Алим Төрахан. Менин сурайын дегеним төмөндөгүдөй. Бүгүнкү күндө бардык мекен буюмдарда санариптик башкаруу системасы киргизилген. Санариптин жардам аркасында налогдон тапшыруу иш-аракеттери жүргүзүлүш керек. Бирок ага карама каршы ошол налогду кабыл ала турган операторлор, ошондой эле налогду кабыл алып аткан бухгалтериялык кызматкерлер өзүнүн иштерин жакшы аткара албастан адамдарды айласыздан кайрылууга сүртүп аткандыгы сизге маалым ушул нерселер. Мисалы үчүн көпчүлүк жерлерде, мисалы үчүн каттоо, ошол жерде дагы ошол жерде иштеп аткандарды туура кабыл албай, убагында документтерин кабыл албай, оператор жооп бербегендиктен кесепетинен санарип бүгүнкү күндө эч кандай эффективдүү иштей алган жок. Мисалы үчүн таза шаар, таза көчө, ошондой эле Рахмат. Камералар дагы Рахмат сизге. Жакшы иш жүргүзө албагандыктан кесепетинен бүгүнкү күндө эл нааразы болуп санариптен кайтып атышат барды. Рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Эми бул жалпылаштырган ушу санарип платформасындагы жалпы тармактык суроо экен. Анын ичинен өзүңүзгө тиешелүү мындай суроого жооп берип өтсөңүз, ошол мисалы үчүн сиздерде дагы атайын программисттер, өзүңүздөрдүн администтериңиздер отурат да. Ошол убагында, кайрылган убакта, ошол эле жанагындай азыр ошо санарип системаларын түзүш үчүн өзүңүздөрдүн бир сурап билүү кызматыңыздар бар. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат. Ооба, түшүндүм. Сурооңузга чоң рахмат. Бул санариптештирүү процесси азыр биз байкап атабыз, бул биздин салык төлөөчүлөргө гана оордукту, баягы жаңы ар дайым оор да, жаңыны билиш, жаңыга кириш дегендей. Салык кызматкерлеринен да ошондой эле оордук да, бул баягы жаңы процесстер, жаңы маалыматтык системалар. Ооба, аны айтыш керек, кээ бир проблемалар болот маалыматтык системалар менен. Операторлор баягы ар бир телефон чалууга жетишпей калгандыктар да бар. Ошон үчүн биз дагы азыр өзүбүздүн салык кызматында өзүнчө стратегия кылып атабыз. Жана мен айтып кетпедимби, сервистик моделге өтүү боюнча. Азыр ошол эле колл-центрди реформалоо, көбөйтүү, элдерди, операторлорду көбөйтүү,
электрондук сайт аркылуу баягы суроолорго жооп берүү, социалдык тармактар аркылуу жооп берүү, то есть ошондой нерселерди да киргизип атабыз. Бирдиктүү баягы терезе деп, единое окно деп азыр көбүнчөсүнөн бул Бишкек шаарында эле иштеп атат да, азыр баягы чоң шаарларда эле. Азыр башка райондорго дагы, кичирээк райондорго дагы ошондой бирдиктүү терезе киргизип, кабинеттен кабинетке кирип, салык инспекторлор менен сүйлөшпөш үчүн ошо бир терезеге келип, бир заявление берип, бир чечимди алып кетиш үчүн да. Бул боюнча өзүнчө жумуш жүрүп жатат. Биз концепцияны биздин төрагабыздын буйругу менен жаңы концепция кабыл алганбыз. Менин оюмча бул 2022-жылы көптөгөн өзгөрүүлөр болот салык кызматынын ичинде. Мен жана айтып кетпедимби, азыр биз баягы чоң салык төлөөчүлөргө эле санариптештирүүнү көп киргизип баштаганбыз да. Азыр мына ортолорго түшүп, анан кичинеге салык төлөөчүлөргө түшкөндө ошондо биз баягы сервиске өтөбүз да. Кичине чыдап туруш керек деген Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздар, мен Бишкектен эсен. Эми салык тууралуу суроо бергенибизде, же салык тууралуу биз оюбузду айтсак, салык кызматын жамандаш үчүн эмес, салык кызматты мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жакшылап иштесе, бечара Кыргызстандын атуулдары, пенсионерби, пионерби дурусураак жашаса деген эле максат. Ооба. Ошон үчүн анча-мынча мен ачуураак сөз айткан адаммын, себеп дегенде мен өзүм эмес, мен Кыргызстан деген мамлекеттин намысын ойлогон бир анча-мынча бир ашанга тартқан адамдардын биримин да. Айтып атасыңар, 18 миллиард көп топтодук деп. Чоң рахмат. Ошо 18 миллиард эмненин эсебинен? Ушунчалык жана көмүскөдөгү 40%тен ашып аткан экономиканы мындай чыгарып, ачыкка чыгарып, ошодон көбөйттүңөрбү? Же болбосо мурункулы баягы көнүп калган өз салык төлөөчүлөрдүн өздөрүнүн көлөмү көбөйгөндүгү үчүн ошол жерден келдиби? Муну ачык айтыш керек да. Силердин 17 миллиардыңар бүгүнкү кымбатчылык мезгилде, бүгүнкү инфляция убагындагы бечара пенсионерлердин бир айлык бир ала турган акчасы чайына жетпей мезгилде акча эмес болуп калып атат да. Экинчиден, налогто жеңилдик беребиз сөзүңөрдү мен ушу канча жылдан бери угам да. Жеңилдик берип койсоңор, андан салык келбесе, бюджеттик эмес поступлениеден бир баягы салык эмес төлөмдөрдөн бюджет болушу мүмкүн эмес да. Жеңилдик берип деген сөздө эмес, налогтун төлөөнүн системасын, ошонун жолдорун бир ыңгайга келтирип, 30 жыл өттү да, сен мынанча төлөшүң керек, сен мынанча ал жерде бир туруктуулукка жеткирсек, салыктын төлөөнүн жолдору тезирээк көбөйөт болчу да. Анан үчүнчү айта турган оюм, салык кызматы канчалык жакшы иштеп, канчалык өркүндөп, канчалык өсүп, канчалык без экологиянын 1 граммына сен эсептеп атканыңардын силер эмес, ошол салык төлөөчүлөр өздөрү келип радиодон же болбосо башка маалымат каражаттарын айтып берсе жакшы болот эле. Себеп дегенде мага мен суроомон кийин мага ондогон көптөгөн тааныштар, достор мага звонить этип өздөрүнүн ой пикирлерин айтышат да. Рахмат сизге. Эң сонун суроо узаттыңыз. Биздин да көкүрөгүбүздө турган ушул суроолор эле. Алдыда угарманыбыз эң жакшы суроону узатып берди. Чоң рахмат байке, сурооңуз аябай актуалдуу болот деп эсептейм. Биринчи айтканыңыз боюнча 18 миллиард боюнча да биз аналитика кылып карап көрсөк, бул инфляциянын дагы таасир эткен да, бул чогултууга, көбөйтүүгө. Бирок биз менен жанагы айтып кеткендей чогултуулар 40%га көбөйүп атпайбы? Инфляция 40% болгон жок да. 10%-ын алып коелу инфляция деп. Там дагы 10%-ын алып коелу, бул доллар көтөрүлдү деп. Баары деле 20% калып атат да. Дагы 40%га чейинчи. Ал каяктан келип аткан акча? Биз көргөндө бул
ошол көмүскө экономиканын ачылып баштаганы да. Ушул жерден Адилет Садырбекович, менде да суроо пайда болот да. Бул жерде көмүскө экономиканы сиздер ишкерлерди ачык алып чыктыңыздарбы, же болбосо сиздердин салыкты чогулткан инспекторлор коррупциядан мындай кыскарып ачык айкын коррупциясыз иштеп калдыбы деген сөз. Ушул жерде дагы мындай айырма эмнеден болот? Кимси көбүрөөк кыскарды? Ачык эле айтып кетейин, андай да фактылар болгон. Бирок менин оюмча көбүнчөсү бул ишкерлер ачыкка чыга баштады да. Эми кичине пайыз да бар. Салык инспекторлорда биз баягы санариптештиргенде уже кагазын алып баягы колун коюп инспекторчу мындай ошондой процесстер жоголуп кетти да. Ошон үчүн баягы карым катнашы жок болгон үчүн коррупция дагы болбой калат да андай жерде. Ошон үчүн бул дагы өзүнүн таасирин берди деп ойлойбуз да. Ошондо кийинки экинчи суроосу угарманыбыздын айтып атпайбы, мына сиздер ушул өзүңүздөрдүн ички мындай саясатыңыздарда ушул коррупцияны жоюу үчүн кандай иштерди туруктуу алып баратасыздар? Анткени көбүнчө көрдүңүзбү, биздин угармандарыбызда деле мындай ишеним башкы максат. Анан кийин ушул баягы ишкерлерди эле көмүскөдөн алып чыгуу аракети көбүрөөк көрүлөбү, же болбосо ичиңиздерде коррупциядан арылуу аракети көбүрөөк жүрүп атабы? Анткени айрым учурда инспекторлор өздөрү ишкерлерди коррупцияга түртүп, жаап жашырып койгон учурлар болчу да. Санариптештирүү бул фискалдаштыруу эки фронттогу жумуш болуп атат да. Сиз туура айтып атасыз. Биринчи көмүскөнү да чыгаруу, экинчи баягы колу кир инспекторлор мүмкүн болсо аларды дагы түз жолго салуу да. Эң башкысы биз эгерде кагаздык түрдө баягы салык кызматына келген ишкерге эле келбе, өзүңдүн жеке кабинетиңен эле отчетторду бер, заявленияларды бер, справкаларды ал деп баягы условия түзүп койсок, анда ал салык инспекторун да көрбөй калат. Значит, карым катнаш жок, коррупция да жок болот. Экинчи жагы бар, бул салык текшерүүлөр. Элдин баары эле жакшы билет, салык текшерүүлөр жыл сайын барышат, текшерет инспекторлор. Аякта да фактылар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз азыр салык текшерүүлөрдү дагы санариптештирүү пландарыбыз бар да. Азыр Россия Федерациясынын жардамы менен соглашение болгонбуз. Алар бизге азыр жакшы аналитикалык системаларды орноткон атат да. Мисалы кандай? Мисалы кошумча нарк салыгынын разрывтар деп коет да, баягы НДСти каткан ишкерлерди, анан аларды кантип текшериш керек. Эгерде инспектор өзү мекемеге барып отуруп текшерсе, бул баягы коррупционный рисктер бар да. Бул аналитикалык система, бул өзү эле отчетторду карап, аналитика кылып, анан инспекторга уже даяр чечимди чыгарып берет да. Мына бул салык төлөөчүнүкү, момча салыгын катыптыр, решение уже даяр болуп чыкканда, ошондо салык инспектору даже барбай эле мекемеге уже салык кызматынын ишин элине алып системадан чыгып калат да. Бул да коррупцияны азайтат. Мындай аналитикалык системалар эмиден кире баштады. Биз айтып кетчү нерсе, баягы фискалдаштыруу деле элдер айтып атат, бирок баягы жөнөкөй элдер пока көрө элек да анычы. Анткени мен жанагы айткандай эле биз чоңдон баштап атабыз да, баягы чоң крупный налогоплательщиктерден, салык төлөөчүлөрдөн баштап. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы мурунку контролдоо функциялары, мисалга айтканда, азыр салык инспектору магазинге барат же кафеге барат, текшерет, кагаз жазат, протокол жазат. Ошону дагы биз азыр электронный кылып атабыз. Азыр электронный планшеттерди алып атабыз. Бүт текшерүүнүн баары электрондук планшетте болот. Биз ар бир салык инспектору кайсы жакта жүргөнүн дагы карап турабыз. Кайсы магазинге барды, канча убакыт аякта болду, эмнеге жөн эле чыгып кетти, жазган жок. Же ошонун баарын баягы салык кызматына отурган начальник эмес, система контролдойт. Эгерде бирөө чек бербей атса же бирөө регистрациясы жок иштеп атса, система айтат. Мисалы, инспектор Дубанаев, сен бул магазинге же бул кафеге же бул ишкерге барып, аны текшер.
монусу туура эмес болуп атат деп. Ошондо коррупция азаят деген ойлорубуз бар. Бул экинчи этапта. Биринчи этапта биз баягы транзакцияларды көрүш керек болчу. Ошон үчүн электрондук коштомо кагаздар, эсеп фактуралар, жанагы мен айткандай АЗСтин автоматташтырылган системалары, бул биз транзакцияны көрө баштадык. Экинчи этап бул аналитика системаларын ошонун үстүнө коюу да. Ошондо азыр 2022 жылы башталат бул жумуштар. Ошол аналитикалык системалар иштеп баштаганда ошондо коррупция да азаят. Анан баягы жеңилдиктер да көрүнө баштайт да элдерге. Мына ошол эле учурда баягы аналитикалык системага же болбосо салык кызматынын Санари платформасына ошол ишкерлерди же болбосо ошо компания салык төлөөчүлөрдүн реестрин түзүп атасыздар да. Мына ошол реестрге кирбесе, ал системаны тааныбайт да. Ошон үчүн жанагы жалпы салык төлөөчүлөрдү каттоо, мисалы үчүн 15 000 салык төлөөчү бүгүнкү күндө электрондук эсеп фактурасына өттү дедиңиз. Кыргызстанда жалпы канча салык төлөөчү бар? Ошолордун баарынын реестри түзүлдүбү? Ооба, жалпысынан жаңылбасам 600-700 миңден көп салык төлөөчүлөр. Сиздер билген. Биздин салык регистрациясынан өткөн. Бирок баягы түшүнүшүңүз керек да, кээ бирлер иштебей калганы бар көптөн бери, кээ бирлер жарым иштейт, ушундай да. Бул реестр постоянно меняться турат да. Анан мисалга айтканда 340 миң салык төлөөчү биздин жеке кабинеттин регистрациясы бар. Алар ар дайым кирип отчетторун берет, бир маалыматтарды алат. Элдер көнүп келатат да баягы электрондук отчет берүүдөн. Бирок азыркы иштеп жаткан жеке кабинет чынын айтайын мага деле жакпайт. Кичине баягы эскирип калган да уже. Өзгөртүш керек. Өзгөртөсүздөр. Азыр уже биз азыркы мезгилде жаңы жеке кабинетти жазып баштады биздин программисттер. Буюрса жаңы жылга чейин ошол жаңы кабинетти киргизели деген оюбуз бар. Ал жаңы кабинетте көптөгөн баягы жаңы функциялар пайда болот да. Ошол эле азыркы бере албай жүргөн, кагаз түрүндө берип жүргөн заявлениялар же салыкчы органдын чечимдери азыр барып кагаз түрүндө алат. Ошолорду ошол жеке кабинетке өткөрүү да. Биз эсептеп көрсөк 40-тан ашуун баягы салык төлөөчүлөр менен биздин карым катнашыбыз бар экен, бизнес процессти 40-тан ашуун. Ар кандай заявлениялар менен келет салык төлөөчү, ар кандай чечимдерди чыгарып беребиз. Справкадан бөлөк эле, отчеттон даже бөлөк. Азыр биз ошону этап менен, например, 10дон алып атабыз. Мисалы, биринчи 10 процессте ошо жаңы жеке кабинетке киргизебиз да. Ошондо салык кызматына барбай калат да. Баягы тамаша катары айтып кетейин, биз 2-3 жылдан кийин салык төлөөчүнү көргүбүз келбейт да биздин салык кызматтын ишиндечи. Анан дагы бир башка жери салык кызматтарын азыр биз ичинен экиге бөлгөн атабыз да. Мисалга айтканда шаардагы баарыбыз билебиз, там Первомайский салык кызматын айтып коелу. Алар бир жерде баары отуруп иштейт, салык төлөөчүлөр да ошол жака барат. Биз азыр аларды оюбуз бар. Англисче айтканда back-end front-end office деп коет да. Бир баягы цондой болуп, шаарга бүт жерге ачып коебуз. Аяка баягы байланбайсыңар да, Первомайский же районго байланбайт. Любой эле салык төлөөчү барып аяка отчетторун берип, баягы чечимдерди алабы, таштап кетет да, болду. Аякта баягы инспекторлор жок, только обслуживание болот да. Инспектордун баары өзүнчө зданияда отурат, аяка салык төлөөчү келбейт, карым катнашы болбойт, баягы мурункудай кабинеттен кабинетке кирип баягы сүйлөшүүлөр болбойт. Только мындай сервистик обслуживанияга өтөбүз деген оюбуз бар. 1 ноябрга ошондой центрдин эң бир алгачкы бирөөсүн ачкан атабыз. Центр обслуживания предпринимателей деп аталат. Бул жанагы мурунку Эльдорадо торговый центринде 1 этажда азыр цон ачылбады жакшынакай. Ошонун 2 этажында 30 салык кызматкери отурат. Андан тышкары башка министерстволордон дагы адистер отурат. Алар баягы мисалга айтканда разрешенияларды, лицензияларды берген. Салык төлөөчү келип бүт болгон чуркабайт, жерден баягы ишин бүтүрүп кетет. Баягы салык кызматы эле эмес, башка министерстволорго да чуркабайт да, баарын бир жерге, банкта ошакта болот. Анан бир келип эле, бир эле баягы талончикти алып, очередин салыгын да төлөп, отчетун да берип, ошондой сервисти кылып атабыз да. Бул алгачкы
азыр ремонттук иштер жүрүп жатат, 1 ноябрда ачабыз деген үмүт бар да. Жакшы, Адилет Садырбекович, андан тышкары мына онлайн контролдук кассалык машиналар, ал эми азыр 6 квадрат метрден жогору болгон мындай бардык соода түйүндөрү ошондой система менен иштеп башташ керекпи? Бүгүнкү күндө бизде турмушта кандай болуп атат? Ошол учурда сиздердин базага түшүп, анан кийин кайра бул контролдук кассалык машина менен иштебей калгандар дагы барбы? Болобу? Ушундай учурлар кездешеби? Кандай учурларда иштебей калат? Кайра сиздердин базаңыздардан чыгып калабы ошондо? Кеңири кичине айтып кетем. ККМ бул көп жылдан бери эле келаткан, элдин баары эле билет болуш керек. Бул аппараттар 2 жыл мурун, 3 жыл мурун 13 миңден башталчу да. Салык ишкерлер дагы аябай нааразычылыгын билдиришкен. Анан баягы билесиз да, баягы эски Советтик Союзда калгандай аппараттар болчу. Оор да, татаал аны колдонуш. Биринчиден, экинчиден кымбат. Үчүнчүдөн ай сайын абоненттик төлөмүн төлөп туруш керек болчу. Анан бул рынокто кичине монополия болуп кеткен да. Баягы 1-2 ишкер эле, 2-3 ишкер эле алып келип ошо касса аппараттарды сатып калган. Анан биз ошо жаңы токтом чечимдерди кабыл алып, азыр программдык контролдук кассалык машиналарды киргиздик. Кээ бирөөсү тиркемелер иштелип чыкты. Азыр жаңы аппараттар келе баштады, баягы Android аппараттар, алар баягы аябай абдан удобный аппараттар болуп атат да. Баалар да түштү, кээ бир тиркемелер акысыз азыр. Абоненттик төлөмдөрү 150 сомдон башталат да. Биз баягы монополияны жоюп, ККМди баягы арзандаттык да. Анткени элге салык төлөөчүгө барып ККМ ал деп кыйнасак кымбат, баягы ыңгайсыз болчу да. Азыр уже ыңгайлуу программалык түрдө да компьютерга көчүрүп алса болот, телефонго көчүрүп алса болот. Эми ким колдонуш керек ККМди? Өкмөттүн токтому бар, бул график бар да. Баягы мен кайра айтып кетейин, чоңдон ылдыйга да. Чоң салык төлөөчүлөрдөн кичинекей салык төлөөчүлөргө чейин. Бул графикти дагы 2024 жылга чейин график. Баягы элдин баарын, салык төлөөчүнүн баарын кыйнабай, азыр бирок Бишкек ош шаарында көбүнчө мекеме же магазин болобу, кафе болобу, баары эле сиз айткандай 6 квадраттан үйдө болсо контролдук кассалык аппаратты колдонуш керек. Бул базарларга тиешеси жок. Базарлар өзүнчө. Мисалга айтып кетсем, дагы бир цифраны айтып кетейин. Мурунку жылы 8 айда кассалар ККМ аркылуу 180 миллиард сомго баягы товарлар сатылса, бул жылы 350дөн ашык миллиард сомго товарлар сатылды. Анткени ошол чек же дөмөрчө курган учурда эле салыкка кошо акча түшүп атат. Салык түшүп атат дегенди билдирет да. Ошон үчүн да мен да бир биздин кардарлардан суранып кетким келет. Кассалык чекти сөзсүз сураш керек, анткени бул баягы эле бюджетке акча. Биз дагы эфирден мурун сүйлөшүп кетпедикпи? Баягы товардык чек бар. Көбүнчөлөр товардык чекти берип коет, биздин кардарлар аны кассалык чек деп ойлойт да. Демек 2 дүмүрчөк берилиш керекпи? Жок, 2 эмес, бирөө обязательно берилиш керек. Бул кассалык чек QR коду менен. Баягы экинчи чек берип аткан бул ишкерлер өзү кааласа берет, кааласа бербейт, бул уже маанилүү эмес да. Бирок кассалык чек QR коду менен обязательно берилиш керек. Ошол QR код эмне үчүн берилиш керек? Ошону да түшүндүрүп берсеңиз. Ошол керектөөчүлөр ошол сөзсүз ошол QR кодду сураш керек деп атасыз, Жок, QR коду менен чекти сураш керек да. Биз биринчиден бул QR кодду телефон аркылуу окуганда бул сайттан көргөзөт. Ушул ишкер туура чек бердиби, ошонун суммасын, баасын, товар алган. Значит, бул ишкер туура иштеп атат. Аны текшерсе болот биринчиден. Экинчиден, азыр биз стимулирующий акция деп, лотерея деп ойноткон атабыз да, ошо чектер менен. Ошо QR коддорду топтоп, сканировать этип, анан лотереяга катышса болот. Мурунку жылы биз бул демек кардарларга кызыкчылыкты пайда кылып атасыздар. Кызыкчылык, ооба. Азыр сиз билгендей жаңы кодекс жазылып атат, аякта кэшбэк деген механизм киргизилип атат. Ушу кэшбэк жөнүндө көбүрөөк айтып берсеңиз. Жаңы кодекске бул мыйзам түрүндө кирип атат.
бирок эмки жылы кодекс кирип калса биз токтомдор менен баягы подробно, наверное, пропишем дегендей. Биздин оюбуз боюнча бул мисалы бир 100 сомго товар сатып алсаңар, ошонун бир канчасын биз сиздин счетуңузга кайтарып беребиз да, мамлекет кайтарып берет. Азыркы маалда айта албайм, бул механизмди азыр ойлоп чыгабыз. Канча пайыз экенин, Канча пайызын 1% беребизби, 2% беребизби бюджеттен, бирок кайтарып беребиз. Ошондо менин жеке эсебиме которулат. Жеке эсебиңизге. Ошондо элдер чекти алганда баары сканировать этсе, ошонун акча кайра түшө баштайт да, ошол дагы баягы стимул болот. Жана жогоруда угарманыбыз айтып өтпөдүбү, баардык кызыкчылык ушул казына толсун депчи. Демек ошондой лотерея же болбосо кэшбэк пайда болсо, ар бир кардар өзүнүн акча чогултуш үчүн чекти сурайт, чекти берген соода түйүндөрүнө барып өзүнө кызыкчылык эсепке акча чогултуп баштайт. Ошондон мамлекеттеги баардык салык чогулат деген ишеним бар да. Ооба, кошумча айтып кетейин. Мурунку жылы ЗАО Альфа Телеком компаниясы менен Мегаком компаниясы менен пилоттук режимде лотерея өткөзгөнбүз. Алардын тиркемеси аркылуу сканерлеп квартираларды утуп алышты, аябай көп приздерди биздин кардарлар утуп алышты да. Ошону биз азыр уже салык кызматы өзү кеңири кылалы деп атабыз. Эми Адилет Садырбекович, мына жакында эле биз маалыматтардан угуп калдык, Кыргызстанда сырттан ЭЭП өлкөлөрүнөн мындай мал жандыктарды киргизип келүүдө ушул салык кызматкерлери өткөрүү пунктунан аларды кармап калышкан. Мына бул да ушул фискалдаштыруунун мындай көрсөткүчтөрүнө катарына киреби? Сиздердин ошол жерде мындай кандай функцияны аткарасыздар өткөрмө пункттарында? Ооба, айта кетчү нерсе, бул жылдын 1-январынан баштап ошо ЭЭП өлкөлөрүнөн келген товарлар боюнча контролго алуу боюнча сводный пост, жыйынтык пост деген системаны, автоматташтырылган системаны киргизгенбиз. Бул Казакстан өлкөсү менен өткөрмө пункттарында биздин салык кызматкерлер жанында турат. Бул системага биз 8 мамлекеттик органды кошконбуз. Фитосанитария, ветеринария, статистика, ошол эле жана салык кызматы, границада турган погранслужба, ошонун баары кошулуп бул системада 1-январдан бери иштеп келе жатат. Бул система ошол келген товарларды учетко алуунун негизинде да, автоматташтыруу, баягы мурун кагаз түрүндө болсо, азыр электрондук түрдө өтүп баратабыз да. Бул дагы система өзүнүн эффективдүүлүгүн көргөздү 8 айдын ичинде. Эми кошумча нарк салыгы чогулганы өсө баштады да. Мурунку жылга салыштырмалуу 146% өскөн. Ошол салыкты чогултуу 7 миллиарддан көп ашыгы менен чогулган да, акча каражаттары. Ошол бул система иштеп жатат. Ошол система иштеп аткан үчүн ошондой баягы салыгын төлөбөй жашырып өтүп аткан малдар да чыгып атат да. Эми мынау салык кодексинин жаңы редакциясы азыр талкууланып иштеп атпайбы? Эми түздөн түз мунун саясатын сиздер алып барбайсыздар. Ошентсе дагы сиз эми салыкчы катары ушул жаңы редакция кандай салыктык жеңилдиктерди алып келет бизге? Биздин президентибиз айткандай, бул эң бир чоң максаты бул жаңы салык кодексинин бул жеңилдетүү, салык системасын жеңилдетүү. Экономика министрлиги азыр бул салык кодекси менен иштеп жатат. Биз өзүбүздүн көз караштарыбызды бергенбиз. Биздин максатыбыз бул салык кодексин баштай электе эле мурунку жылдан бери биздин максатыбыз ошондой болчу да, жөнөкөйлөтүп, баягы 6, 7, 8 режим болсо, мисалы жөнөкөйлөштүрүлгөн да, аны бир режимге алып келүү. Мисалы ошо жөнөкөйлөтүлгөн режимди азыр 8 миллиондук оборотко чейин колдоно алса ишкерлер, азыр аны 30 миллионго чейин көбөйтүп атат. То есть көптөгөн жеңилдетүүлөр болот деп эсептейм. Анан баягы жаңы электрондук санариптик механизмдерди киргизүү да бул салык кодексине. Ошол эле учурда мына сиздерге электрондук негизде салык төлөп аткан салыкчылардын жеке маалыматтары кантип корголот? Мына министрлер кабинетинин алдында жеке маалыматтарды коргоо боюнча агенттиктер түзүлдү. Анан ушул ишкерлердин жеке маалыматын коргоо, коопсуздугу боюнча
системага кандай корголгон? Абдан туура суроо. Сиз айткандай мыйзам бар жеке маалыматтарды коргоо боюнча. Бирок айта кетчү нерсе, салык биздин салык кодексинде 54-беренеде салык налоговая тайна деген статья бар. Салыктын сыры. Салык сыры. Бул кодекс менен бекитилген. Жеке маалыматтар законунан да өйдө болуп эсептелет. Биз ишкерлерден алган маалыматты эч кимге бербейбиз. Салык кодексинде так жазылганда кайсы гана учурларда биз бере алабыз. Бул соттун чечими болсо же мисалы салык кызмат ишкер өзү жазуу түрүндө макулдугун берсе, ошондо гана беребиз да. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, бул жылы биз биринчилерден болуп, мамлекеттик органдарда биринчилерден болуп кибербезопасность боюнча адистерди алдык. 2 адисибиз ошол эртеден кечке ошо биздин маалымат, ишкерлердин маалыматын кантип жакшы сактап, биздин өзүбүздүн да инспекторлорду текшерип, алар кандай колдонуп атат ошол маалыматтарды деп, ошондой адистер иштеп баштады да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик салык кызматы канча мамлекеттик орган менен сиздер өзара маалымат алмашуу болбосо транзакцияны ишке ашырып атасыздар? Кыргызстанда менин оюмча салык кызматы бир эң бардык мамлекеттик органдарга кошулган органдын бири да. Биз алып аткан маалымат же биздей транзакциялар башка органдарда жок да, андай транзакциялар. Азыркы убакта биз 67 соглашениябыз бар. Бул мамлекеттик органдар, банктар менен, ошол эле Нацбанк, ошол эле баягы башка оператор фискальных данных деп коебуз, ошолор менен, алар менен баягы отчетторду алабыз же баягы справкаларды электрондук түрдө беребиз. Мурун банкка барып счет ачыш үчүн кагаз түрүндө алып келиш керек болчу справкаларды. Азыр мунун баарын электрондук түрдө кылып койгонбуз да. Ошону менен биз бүт эле министерстволор, ведомстволор менен түздөн-түз байланышыбыз бар электрондук. Эми убактыбыз дагы аз калды. Жалпы эле салык төлөөчүлөргө айта турган кандай маалыматыңыз бар? Кайсы салыктын түрүн төлөө жакындап келатат же азыр ишке ашып атат? Айта турчу нерсе, баягы 2 жылдан бери биз бул фискалдаштыруу менен иштеп атып, ак ниет салык төлөөчүлөр түшүнүп атат да, бизди түшүнүп колдоп атышат. Да, айтып кетчү нерсе, проблемалар да бар. Баягы баары эле идеально болбой атат да. Эми аракет кылып атабыз. Кичине баягы программист адистерибизде жетишпеген убакыттар да бар. Ошол биздин ишкерлерден суранычым кичине терпение дегендей да, кичине күтө турсаңыз, да, чыдамкайлык болуп, проблемаларыбызды өзүбүз деле билебиз, аларды чечкенге аракет кылып атабыз. Алдыда көптөгөн жакшы жумуштар болот, буюрса ошолордун баарын киргизебиз деген максатыбыз бар. Рахмат сизге атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Дагы бир студиядан жакшы жаңылыктар менен келип угармандарыбызга кең кесири маалымат берет деген ойдобуз. Мындай өлкөбүздө туруктуулук болуп, салык көбөйүп, биздин ишкерлер дагы, салык төлөөчүлөр дагы ак ниеттүүлүк менен салык төлөп, өлкөбүздүн казынасы мындай байып, мындай элибиздин жашоосу дагы оңолсун деген тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, Бишкекте 2 күндөн бери Кыргыз Республикасынын 2021-2026 жылга чейинки орто мөөнөттүү өнүгүү программасы талкууланып жатат. Анын экономикалык блогунда негизги максат бул фискалдаштыруу жана көмүскө экономиканы ачка чыгаруу менен негизги бир финансылык булактар табылат деп ишеним артып атабыз. Ушул орто мөөнөттүү программаны ишке ашыруу үчүн бүгүн биздин студияда экономика жана финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Адилет Дубанаев болду. Программаны мен Назира Молдокулова алып бардым. Бул биринчи радио, биринчи менен бирге калыңыздар.